Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Актаңдай телекөрсөсү бүгүн Барпы Апыстын чыгармалары, Барпы Апыздын 125 жылдыгын утурлап. Демек, ушул Амангелди айта кетсеңиз, ушул Кыргыз жергесиндеги таланттардын бардыгы Барпы Апыстын чыгармаларына кайрылган. Ал эми азыр жаштардын көз карашы Барпынын чыгармаларына кандай болот? Фазилакада жана бир эскерүүсүндө айтып кетти го. Барпынын китебин менин бир тагам жатка айтып ушу мелдешчи эле деп. Чындыгында Барпынын ырларын ошо мурун деле аткарып келишкен. Айрыкча бизде мына түштүктө үйлөнүү тойлордо жанакы күйөө жанчылар барып, жанакы күйөөнүн жанында туруп албырдаганда биз жакта айрыкча ушу Барпын ырларын аткарат эле да. Ушу Мырзайым, Буракжан, мындайча айтканда бир Барпын ырларына өзүнчө эле бир кызыгуу неме шарданып башталды да. Ырамалык Токтосун Тыныбеков жана биринчи мөлмөлүндө алып чыкканда радио боюнча бүткүл Кыргызстанга жетип турган маалында, теледен да берилип турган маалында, мөлмөлүм башталганда ишти токтотуп коюп угат эле го адамдар. Ошондон кийин ушундай бир неменин шары немеси бөгөт ачылгандай эле болуп, биздин акынды обончулар айрыкча көп кайрыла башташты. Анан эң кубанычтуусу, мына ушу биздин жаштар көп кайрылып азыр. Жана эстрадный немеге чейин Барпын ырларын алып чыгып атышпайбы? Рахмат айтканыңызга. Албетте бул Барпы атабыздын чыгармалары казып бүткүс, түгөнгүс генч, буйруса жаштарыбыз, эл журтубуз дагы мындан дагы Барпы атабыз улам күн санап ушу чыгармалары жашырат деген ойдобуз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырлуу коноктор, келиңиздер. Ушул Барпы атабыздын чыгармаларына далай обончулар обон жазып элибизге тартуулап келатат. Ошолордун бири мына азыр биздин студиянын коногу Аскаралы Касымов. Аскар ага, айта кетсеңиз. Ырларын, китептерин окуп туруп, мен Барпы акындын ашыклык ырларына кайрылып көрдүм. Анын ичинен дагы Барпынын ырларындагы философиялык темада жазылган ааламды бардык ааламдын күчүн кошуп жазган ырларын, философиялык темада ырларына дүнүйө, санат насаят ырлары бар. Ушу баягы жашоо, турмуш жөнүндөгү ушундай ырларына кайрылып, Барпынын санат деген ырына обон жазып иштеп чыктым, дүнүйөсүн иштеп чыктым. Андан тышкары Барпы акын менен Жеңи жоктун айтышын даярдап атам азыр. Барпы менен Каражаак Калмырзанын айтышын даярдап атам. Эми бул музыка жазгандагы негизги менин максатым азыркы мезгилдеги жаштар көбүнчө эле азыр ырындыктан мезгилинен бер жагына көчөдө китеп окуган же паркта китеп окуган адамды көрбөй калдык. Спутинфону окушу мүмкүн, саясатты окушу мүмкүн, бирок Барпынын китебин же ушундай бир философиялык немедегилерди кайрылбай калышты. Бирок текст аркылуу элге, текстин элге жеткирүүнүн бир жолу музыка аркылуу элге тез жетет. Себеби Токтосун Тыныбеков мөлмөлүндө эгер жазып, жарыя кылып ырдап чыкпаганда мүмкүн простой ыр катары китепте калып кала беле. Болбосо мына Апаз Жайнаковдун жанагы Ала тоо деген Түмөнбай Байзаковдун сөзүнө жазгандырын ырдап чыкпаганда мүмкүн жөн эле текст катары китепте калып кете беле. Ошондуктан менин максатым музыка жазсам, жаштарга, кийинки поколенияга ошол философиялык темадагы ырлардын мазмуну тез жетеби деген ойдо обон чыгарып ырдап жүрөм. Ынтымактуу сөз болсо кирип жүргөн жакшы экен, дос душмандын арасын билип жүргөн жакшы экен, мусапырдын көңүлүн улап жүргөн жакшы экен, кемчилигиң барбы деп сурап жүргөн жакшы экен, баланы жаман үйрөтпөй баштап жүргөн жакшы экен, канатына туугандың сактап жүргөн жакшы экен. Аргымактын баласы бугдан болот турбайбы, ар намысты талашкан тууган болот турбайбы, бир тууганга бир тууган жөлөк болот турбайбы, ар биринин турмушуна бөлөк болот турбайбы, ата менен энеге бала сону турбайбы, напсы жаман чоңдоргоңа пара сонун турбайбы. Бул дүйнөдө өмүрдүн түгөнөрүн билбейбиз, неге адамзат өлбөстөн ойноп күлүп жүрбөйбүз, сул куюп жердин тагыдан неченде сулап жатпайбы,
Palan günü kelendela ölüm havar aytpayım. Topraktın tagiden kirse kayra çıkpayım. Alakvaldı süylöşüve bir-birisini uqpayım. Cetik etmeni toprak Cerdi oyot bir günü Çetasamat kalparı Çerge koyot bir günü Bosoğlu bozuyun Boz çaldılar bir günü Kergelü ağıyına Ken çaldılar bir günü Ömürlöşüm süygünün Cesir kalar bir günüm Ottoy sık baldarına Çetim kalar bir günüm. Can bütünlün barısı Hey ölbey turgan bolsoçu Adeneden balanı Hey ölbey turgan bolsoçu Kaygısı güçtü azaptı Hey tartpay turgan bolsoçu Kara çobor turbaka Hey çatpay turgan bolsoçu. Bu dünya bellapa Min degen dalay jıl ötkön Ahiretти bir günü Min degen neçen can ötkön Bu dünya жалганда Barısı ötkön armanda. Ақтаңдай телекөрсөтсөн азыр эле Барпы Алыкуловдун чыгармасына кайрылган санатырын белгилүү обончу Аскаралы Касымовдун аткаруусунда уктуңуздар. Аскар эке дагы көптөгөн ушул чыгармаларына кайрыла бериңиз. Ал эми биз дагы бир суроо менен бул жерде Барпычы дегеле Барпы апыстын жана бул жерде биздин Файзылда агайыбыз айтпадыбы, бир абабыз бүтүндөй Барпынын чыгармаларын жатка билчеле деп. Ошондой инсандардын дагы бирөөсү бул жерде отурат биздин Чырмаш агайыбыз. Чырмаш агай айта кетсеңиз да ушул Барпы атабыздын том-томдугуну жаттап бүттүңүз. Кайсы жаңы ырдалбай жүргөн айтыштарына ошо кайрыласыз бүгүн. Рахмат. Мына биздин профессор агайыбыз айтып кеткендей, Барпы апыздын башка төкмө акындардан өзгөчөлүгү бу комузсуз бүт убакытты нукура ырга гана бөлүп, бүтүндөй жан оты менен берилип кирип, эргүүсүнүн туу чокусуна жеткенде улам обдулуп ордунан жылып, өзүнүн үн сүрөө коштоосу менен өз абалын унутуп, ыргана деңизге айланып кеткендигинде. Мындай касиет башка акындарда жок. Бул киши мына ушул ырдаган жерде эч ким тийбей койсо, андай кетип калган. Ошон үчүн бул кишинин касиети башка. Мына айтайлы. Белгилүү сынчы филология илимдеринин кандидаты Кадыркул Даутовдун улуу акынга башка акындардан өзгөчөлүгү жөнүндө улуу зор сонун сөздөрдү айтып койгон, бааларды берген бул киши. Айтат, мындай дейт. 5-6 кайрылып өтөйүн. Барпы чыгыш маданиятында чоң орду бар алп акын. Махабат ырларын чыгыштын хафизкөсөм шайырлары жеткирген деңгей элдерде гынапыз. Бул жагынан жалпы эле түрк тилинде, араб тилинде, парсы тилдеринде сүйлөгөн элдердин арасында сейрек учуроочу Корошон табылган. Барпы терме үлгү ырларынан тартып сатиралык саптарына чейин адам дилин тазартып, ыйман арулукка, калыстыкка, акыйкаттыкка, ак дилден кызмат кылууга, ак дилден кызмат кылууга өмүр бою чакырып, өмүр бою күрөшүп келген элдик таалимчи педагог. Мындан артык дагы сөз барбы? Барпы жөнүндө. Барпы апызды бүт ушул Кадыркул Даутов, Карымшак Ташбаевга чейин бүт акындар Барпы апызды ушул элестетип ырдаган бир ушул ырдырдап жүрөсүз да. Ошону бир ошо жерде бир айтып бербейсизби ошону? Байли. Жанакы эле ушу сөздүн улантуусу эми төкмөлөр улантып атат. Бул кишинин канчалык деңгээлде акын экен. Мына биринчи жеңил жок айтып атат. Кыйындыкты тез билген, кысталышта сөз билген, ак таңдай асылы акындан калышпайсың Барпычы, ардайым болсун оюңда, акындык салттын жолунда, арыштайсың Барпычы десең анда токтогул дейт.
Ha balam sen dağı mende ırdadın, ırından indimi sındadın. Adaştırıp ırdasam, aytkanımdan cılbadın. Irdaşыңdan ayıp yok, kalıpka kuyup koygondoy. Irga kangan adamdan, köngülün artık toygondoy. Her bir aytkan sözümdü, ulavastan koyvodun. Kaltırvastan bir yerin, kınavastan koyvodun. Hadi sakın neken dep, bulcağından oyladım. Kınadın termez sanatına, balam sen boldun benim kanatım de sananda koruk ol degen ırçı det. O barpını bilemi başından, bir kör gömür caşından, sağızgan çapan kiyinip, say kaldın kelgen aşına. Ekşigiti birligip, yerçip yürügen karşında, anda közü barpından, açık elle kör çelle, bilbey tekeni komuzdu, on böyrüğün tayanıp, obdulu vurday ver çellen, ukkanın barın nas kılıp, üstüne bastırıp, kaptan nöşör ötkün, kara camgır tökkündöy, kakşanı day ver çelle, kalıvandan özgürvey, kalığınga cetkendey, huyuluptur çыңırları, kaptın ozun çeçkendey, eşman bet tokamı bol boso, eçkimizden seslenmey desen anda Osman Kul degen ırçı çoğun akın ırdap durat dedesken. Bar peke carık tüsüygen ırçelli, can bütkönünü kurçelli, yaratkan gözün alsa da, yüreği körüp tur çellen. Ha bar peke adamdan çıkkanı tökmelli, akındı günlü köktelli, emin ak kepin kiyip turvayvı, al o süvetçü örtenli. Bar peke gün kanattın sermegen, külüktü çapçu termeden, kotuşan albay jatpayvı, kadırın bilçi gelmenden, barpeke carışka cukçu gelmenden, jak tüpende cengbegen, yaşanıp közüge turravız, yaşırıp yürün cezmenen desen İsmail degen akın eskerip durat deyt. O togolok moldu toktoğuna, tondor kaldın artında, sağınbaydın manası, sancet kısmaylı kalkına, şarşendin her bir sözünün, bacet kıyını barkandan, hak razı olduk özünçe, ısak menden barpığa, kırgızdı bular dünyöge, kıykırı ötken karkıra desen Nasırıdın Temir, o şalkışın Nasırıdın Avavuz, bana da edip bir küpletmeni eskerip durat deyt. O sokurda olsa sözü var ha, sözdörünün közü var deyip eskerip koydu deyt. Andan keyin ıraykan şükürбек degen akın deyt. O toktoğul menden cengi yok, tobul bullu tengi yok, işman bettey tulkarga, el içinde emi yok, togolluk muldu barpılar, bular tolkuğan degi çegi yok desen Baydıl'da sarına koyup degen akın olsun. O Kırgız'dan çıkan var pırçına, kıyılanı cengen al pırça, kör bolgon meneni ırcaktan, köldüğünü artka kalturço, mölmöldü anday aytalbayt, yığılıp ketse cal pırça, olup kakkını kanlatın, oksan termez sanlatın, bir turu bir yer giysen, bir turu ot kocanlasın, ançallık meni çok bolsa, akıllı bolla kalasın desen anda toktosun tenivek degen deyt. O balalı kılıp tiz salıp, barpığa varıp jolluktum, közü körvey tekendep, kömel ötüp ketendep, körüngdü kılıp oluttum, tentektigim tut bolup, tepkisinne tuş bolup, teskeri düş yoğruttum, hakka arına geldi vem, katımdı verdi vem, hayrarağından soluktum, kızsa böydödün bilbey, tögötü yekken möndürdöy, tizgin katı olgomun, tiş belle cöncülböy, alpi ekken akındın, arzıgan adamı körgüldöy, kolumda komuz çok eken, bürok tilli şok eken, özөгüngdü kuykallap, örttöy turgan çok eken, her bir sözü bilgenge, tümele atılgan ele ok eken, devurdaşlara geldi. Çırmaş aka sizge çoğun rahmat. Mına bizdin Kırgızdın zalkar akındары ушул барпапызды кандай экенин элестетип айткан ушул каалоо тилектерин сиздин аткаруңузда уктук. Ал эми биз азыр ушул арабызда отурган
Абдыкайым Башымбаевдин аткаруусунда дагы Барпы атабыздын лирикалык ырларынан бир чыгарма угалык. Attan жүрüm burancan, kalın elge carıya, maktan жүрüm burancan, dilleden oymak gelegim, sensin o menin gelegim, dalır toğu jarışkan, bülbül kava jelegim, suğa varsan götürüp, arçadan iyen şelegim, kızıl manat kırgadım, kızık burağırdadım, alısta duruvak durak, astırdan oldu bulgadım, bazar kurgun aralap, saygalı düştüm burancan, barkındı tüzük bilmegen, jaygalı düştüm burancan, arpaçının ağası, düdür kıyla burancan, esimdesin kırdadım, seni kıyla burancan, alganım sende bolbosu, arman düyle burancan, millet dışta kız bastan, bazarımız burancan, öttü o bizgen özgöçü, azarımız burancan, koşlar baza kurgunum, kana ki gönül koygunum, gönül üzbey bir cürcü, kadırdanım bol bodum, göz arkandı bilmeysin, önündü göz gönülmeysin, burancan sende bozdodum, bozdoğanım koymadum, ak betinden öpmesem, aş içken benden toymadım, arkaçan sizge jetsem de bey, uykuda jatıp uykum. Бұл барпы біздің мындай бір жан дүйнөбүздүн ажырагыс бір кооздугу, биздин ичибизден бір тирек болуп, адамдык бір жакшы сапаттарга жеткирип жетелеген булак катары келе берет, келе жатат. Aydı kördüm asmandan, aydı kördüm dastandan, aydın közünü uyaltkanla sizdi kördüm baskandan. Kunu kördüm asmandan, kunu kördüm dastandan, kuday moyunun koy koyutkana sizdi kördüm baskandan. Osman bekeni cılığınızda açılmayt nege sırыңыз, aylap jılsap жаңшасаңға azdırıp eken ırıvız, jannattın güllü sınыңыз, jarya emez sırыңız, jaydırgıçtır жаңшасаға jagarıp eken ırıvız, Jazair kezibi barıkım var ha, jalınga düşüp canım var, janalgıç jandı alsadan o. Bir tüngö canınızda kalgın var ha, bir tüngö canınızda kalgın var dep barpa akındırdan eken. Биздин жаштардын айрыкча Барпы атанын чыгармаларына кайрылып аткандыгынын өзүндө алар ушунун өзүнөн жана рухий ырахаттануу табат. Мындай адамдын рухий чаңкоосун кандыра турган ырлар да ошон үчүн дагы ушуга кайрылып атат деп ойлойм да. Say bolboso, karanglı jarık bolboy, tay bolboso, çıraqta bilik küyböy, may bolboso, talanın görkü qayda gül bolboso. Gül açıp kubat albayt, gün bolboso, akınlar ırday albayt, dil bolboso, düşmanın жазган abey sür bolboso, alatu görkü gelbeyt el bolboso. Komuzdan avaz çıkbayt kıl bolboso, sүйünü el kalabaytır bolboso, toğlordun salmağına taş bolboso, ayaldın көркү кайда чач болбосо. Узакка кабар жетпейт кат болбосо, жигиттин намы чыкпайт март болбосо, ак жүздү кызыл болбойт нур болбосо.
болбосун, сооданын иши жүрбөйт пул болбосун. Кишинин сыны кайда бой болбосун, учкан куш колго түшпөйт тор болбосун. Ар кишиң адашасың жол болбосун, төлөргө жүк жүктөлбөйт ком болбосун. Одана ташыр кабайт туң болбосо, курутмай кайдан болот сүт болбосун. Эмгекчил токтон албайт иш болбосун, тамак адам кирбейт туз болбосун. Чайнап жута албайсың тиш болбосун, балбандын аты чыкпайт күч болбосун. Көздөгөн максатыңа жете албайсың, колуңда бардык жарак бүт болбосун. Чарбанын көркү кайда мал болбосун, сулуунун көркү болбос кал болбосун. Өрдөк каз кайда конот көл болбосун. Арчанын саясы жок шак болбосо, булбул куш кайда конот бак болбосун. Аргыма катарбайт бел болбосун, дайралар толкуп ташпайт сел болбосун. Дыйканга түшүм кайда жер болбосун, ала тоо көркү келбейт эл болбосун. Ала тоо көркү келбейт эл болбосун. Barpının filosofiyası жөнүндө biz hem jana aspirant болуп жакта иште окуп жүрүп мындай ой делек. Бул атаңыр кыргыздардын философиясы бул жанагы классикалык философтор айткандай турмуштук философия, бытовая деп коет. Анан андай болгондон кийин бул эмне үчүн ошондой бийиктикке качан чыгат, ким чыгарат, ким изилдейт деп жүрсөк, мына бул Кадыркул Даутов жок, ал бытовой мындай бир турмуштук философиядан суурулуп чыгып, классикалык философиядагы идеяларды ошонун деңгээлине жеткирип айткан бир гана кыргыздан ушул акын чыккан. Деп мына китебин мынчалык китеп дәл деп изилдеп чыккан. Bir adamdı oylatıp, burkurattın dünyayı, çok babardan çalıntı, kulsurattın dünyayı. Bir adamdın tamamın, çorgaylattın dünyayı, baktısı çok manglayına, şorgaylattın dünyayı. Bir adamdı menetü, karıtıldın dünyayı, vuruşturup tuğandına, alız kıldın dünyayı. Bir ömrün akın bir ögü, talaştırdın dünyayı. Sen erçigen geçendi, adaştırdın dünyayı. Can güyördün artıkça, görünürsün dünyayı. Yazgır bir gün acırala, bölünürsün dünyayı. Bir tuğandan artıkça, görünürsün dünyayı. Akırı tüy babasıza, bölünürsün dünyayı. Hayrı çok karınbay, çırgap ötkön düğünü sen. Akırında tümülüp, eylep ötkön düğünü sen. Neçen celdin üstünde, kıyındar ötkön düğünü sen. Kumar kanbay göz toyoya, kandar ötkön düğünü sen. Bol yoluna kelgende, koy koy ötkön düğünü sen. Açarılıka
Adam zata toy ötkündüğünü sen Eldi soğup kurutup Çegen öttü dünyada Hayırlı sen ayvay daima Bergen öttü dünyada Tünde gümüş ayet altın Tapkan öttü dünyadan İştememenin işi çoktu bir kappa Çatkan öttü dünyadan Kilerinde dünya Kölmetire turganday Sular kaburganday Töründe yoluz turganday Kilerinde dünya Havadan altın kuyganday Sarayının içinden Sandığan pulum turganday Derinde dünya Yüzünde çukup oygonday Artın susun tartkanday Töründen yoluz kaçkanday Derinde dünya Çolponun kaçıp cırılganday Sarayın jalan turganday Çırağın öcüp sınganday Adamdı sızladıp Sarkırattın düğüne sen Bir adamdı hıylatıp Kurattırdın düğüne sen Bir balanı atası Karıp kıldın düğüne sen O da ötkün düğünödün Bu da ötkün düğünödün Neçen kızık dürkürüp Davür ötkün düğünödün Akırı tügüp pendendine Ömrü ötkün düğünödün Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Актаңдай телекөрсөсүнөн бүгүн Барпы апыздын 125 жылдык мааракесине арналган көрсөтүүнү көрдүңүздөр. Мына кайрадан сиздерге айта кетелик, бүгүн биздин Актаңдай телекөрсөсүнүн коноктору Ош мамлекеттик университетинин профессору Пайзылдай Ирисов агайыбыз, Жалал Абад шаарынан келген биздин Барпы фондунун төрагасынын орун басары Амангелди Төрөканов агайыбыз, Чырмаш Кочкорбаев агабыз, биздин таланттуу обончу Аскаралы Касымов, ошону менен бирге мына биздин таланттуу ырчы кызыбыз Наргиза Абдиеванын, Абдыкайым Кашымбаевдин аткаруусундагы жакшынакай чыгармаларга күбөдөр болдуңуздар. Биз буюрса ушул жакын арада Сузак районунун 90 жылдыгына карата иш-чарада Барпы апыстын дагы 125 жылдыгы белгиленет деген чоң үмүттөбүз. Актаңдай акындар дагы кулагын түрүп олтурушат. Чоң айтыш болушу мүмкүн. Мен сиздерге ушул студияга келген конокторго чоң ыраазычылык билдирем. Дайыма Барпы апыстын чыгармалары сиздердин көңүлүңүздөрдү жашап жүрө берсин. Ушуну менен Актаңдай телекөрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.